Академик Муса Мырзапайызович Адышев атындағы Ош технологиялық университетінде болып жатқан жаңалықтар топтом менен эфирде Жаштық телестудиясы сиздер менен мен Нурис Абдиев саламатсыздарбы. Бүгүнкү чыгарылышта Ош технологиялық университетинин табигый техникалык факультетинин деканы, техника илимдеринин кандидаты, Оштунун профессору Сарымсаков Адылхан Азимжанович Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасына ээ болду. Биздин окуу жайдын Америка маалыматтык ресурстук борборунда университеттин мектеп лицейинин окуучуларынын катышуусунда англис тили багыты боюнча конкурс өткөрүлдү. Университетибизде жыл сайын салтка айланган факультеттер аралык спартакиада башталып, спорттун бир нече түрүнөн ар бир факультеттин командалары күч сынашууда. Коомубузда акыркы учурларда жүз берип жаткан диний экстремисттик аракеттердин алдын алуу, аларды жаштар арасында жайылтуу максатында атайын студенттерге жыйналыш өткөрүлдү. Кыргыз Республикасынын миграция кызматынын Ош шаардык бөлүмүнүн кызматкерлери биздин окуу жайга келип студенттер менен жолугушууда. Учурдагы миграция маселеси тууралуу кеңири маалыматтарды берди. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты, Ош технологиялык университетинин бүтүрүүчүсү Абдубахап Нурбаев биздин окуу жайга атайын иш сапар менен келип, жалпы жамаат жана студенттер менен жолугушуу өткөрдү. Корей мамлекетинин жогорку окуу жайлары менен биздин окуу жайдын ортосунда түзүлгөн келишимдерге ылайык, биздин студенттер Корея мамлекетине окуусун улантканы жөнөп кетишти. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү күндүн өзөгүн түзмөкчү, биз менен бирге болуңуздар. Ош технологиялык университетинин табигый техникалык факультетинин деканы, техника илимдеринин кандидаты, Оштунун профессору Сарымсаков Адылхан Азимжанович Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасына ээ болду. Адылхан Азимжанович өзүнүн 40 жылдык педагогикалык жана илимий ишмердүүлүгүнө миңдеген мыкты адистерди даярдап, билим берүүнүн жаңы инновациялык технологияларын жана окутуунун демократиялык усулдарын колдонуу менен өлкөбүздүн өнүгүшүндөгү жогорку билим берүү чөйрөсүндө эмгектенип келет. Коомдун өнүгүшүндөгү эң маанилүү орунду ээлеген электроника, компьютердик технологияны колдонуу боюнча 50дөн ашуун илимий жана усулдук эмгектердин, бир автордук күбөлүктүн, 6 усулдук колдонмонун автору. Ошол эле учурда оптоэлектрониканын өндүрүштө жана айыл чарбасында колдонуу боюнча илимий иштерди жүргүзүүнүн үстүндө иш алып барууда. Адылхан Азимжанович илимпоздорду даярдоо багытында да үзүрлүү эмгектенип, анын жетекчилиги астында бир кандидаттык диссертация жана 3 магистрдык иш корголуп, алар өз кезегинде илимий багыттары боюнча ийгиликтерди багындырып келишет. Агай өзүнүн кесипкөйлүгү, демилгечилиги, кызматтык милдетин жоопкерчиликтүү аткара билгендиги менен жалпы эмгек жамаатында жана окумуштуулар чөйрөсүндө чоң кадыр-баркка ээ боло алды. Ош технологиялык университетинин Америка маалыматтык ресурстук борбору мына бир нече жыл мурун ошол кездеги Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчисинин катышуусуна түзүлгөн. Ошол күндөн тартып англис тилин үйрөнүүнү каалаган бардык студенттер үчүн өзүнүн акысыз тил курстарын уюштуруп келет. Окуу жайда бир жумага созулган англис тилинин жумалыгынын алкагында ал тилге багытталган иш-чара уюштурулду. Ал иш-чарага Ош технологиялык университетинин мектеп лицейинин окуучулары катышты. Кененирээк кийинки материалда. Биздин окуу жайда орто мектептин программасын окутуп, окуучуларга билим берүү максатында мектеп лицей ачылып, бүгүнкү күндө өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ачылганына аз гана убакыт болгонуна карабастан, бул мектеп лицей учурда өз багытын татыктуу таба алды. Анткени замандын талабы жаңы техника жана технология болгондуктан, ар бир адам баласы бул багытта билим алып, келечекте өзү тандаган багыттын мыкты адиси болууну максат кылат. Бул лицейге окуучулар 8-класстан кабыл алынып, негизги багыт математика, физика предметтерине багытталган. Анткени келечекте техникалык багытта билим алууну каалаган мектеп окуучулары азыртан эле ушул багытты тандап алышкан. Окуу жайдагы англис тили жумалыгынын алкагында бул мектеп лицейдин окуучуларынын ортосунда конкурс өткөрүлүп, андагы шарттардын негизинде бардык шарттар англис тилинде аткарылды. Ачылганына аз эле убакыт болсо дагы бул лицейдин билим алуучулары мыкты деңгээлдеги ийгиликтерге жетишип жатышат. Тилдер, анын ичинде англис тили. Бул эң негизги керектүү тилдердин бири. Мына азыр ушул жерде отуруп силердин мергүлө чекеңердин 6 айда кылган эмгегинин жетилигин көрүп атабыз. Аны азыр жюрилер баалап грамоталарды тапшырат. Мен ошо окуучуларга дагы окуп аткан жалпы окуучуларга 8-9 класстын окуучуларга анан окутуп аткан эжеке сизге ыраазычылык. Мына бул башталышы. Biz daha 3 yıl, 4 yıl okuyup, 8. klaslar 3 yıl okuşat, 10. klaslar daha 2 yıl okuşat. Buna oşunda iyiliklerdi görüyoruz. Ben aytattım şu mektepte açılıklarından aytkan, bu mekteptin işine 4 yılda, 5 yılda bağ verse olur. Sebebi 1 yılda, 2 yılda mekteptin işine biz bağ veriyoruz.
ал жөнүндө жетекчилик дагы ата-энелер да өздөрүнүн ойлорун айтат. Кичине жылыш бар. Эжеке сизге чоң рахмат. Англис тили Англияда булактанган индоевропалык, батыш германдык тилдердин бири. Америка, Канада, Улуу Британия, Австралия, Жаңы Зеландия, Ирландия жана англисче сүйлөгөн Карибдеги көптөрүнүн эне тили болуп эсептелет. Дүйнө жүзүндө көп жерде жана эл аралык уюмдарда экинчи тил же расмий тил болуп саналат. Мындан сырткары дүйнөнүн дээрлик көпчүлүк өлкөлөрүндө англис тилин мыкты билишип, ал өлкөлөргө баргандар бул тилде кыйналбай пикир алмаша алышат. Биздин окуу жайдагы Америка ресурстук борборунда бир гана тил үйрөтүү менен чектелбестен Американын жана англис тилинде сүйлөгөн өлкөлөрдүн жалпы маданиятын, этнографиясын дагы бирге үйрөнүшөт. Мындан 10 жыл мурунку мезгилге салыштырмалуу англис тилин үйрөнүүнү каалагандардан саны күн санап көбөйүүдө. Анткени бүгүнкү мезгилде кубулуш ар бир адамдан бул нерсени талап кылууда. Бул конкурста 3 орун берилди. Биринчи бул жумалык англис тили жумалыгынын эң мыкты окуучусу деп 3 орун берилди. 8 класс 3 командадан бирден окуучу тандап алдык. Жана эң мыкты тайпа деп тандалып, буларга дагы эң биздин сыйлык грамоталарыбызды бердик. Мектеп окуучуларынын мыкты даярдыктары бүгүнкү иш-чарага келген конокторду кайдыгер калтырбады. Алардын ар бир тапшырманы өз деңгээлинде мыкты жана англис тилинде аткаруулары Кыргызстандын келечек муундарынын эң мыкты көрсөткүчтөргө ээ боло алат деген ишенимди бекемдешти. Конкурстун шартына ылайык англис тилинин жумалыгында мыкты көрсөткүчтөргө ээ болгон окуучуларга аталган борбор жана университеттин жетекчилиги тарабынан белектер тапшырылды. Ошондой эле англис тили бул дүйнөлүк тил болгондуктан ушул өнүктүрүш Кыргызстанда өнүктүрүш керек да. Мындайча айтканда, англис тили менен биз башка дүйнөгө чыгып, мисалы үчүн айта кетет 20 000 сөз англис тили менен Европада иштеп кетсең болот депчи. Ушул сөзүн кайсы ошол да мага чоң мотивация берди деп ойлосом болот да. Мен англис тилди 7 классымдан баштап кайсем алга түртүп өзүмдү өнүктүрүүгө аракет кылып келдим. Бүгүнкү күнгө чейин ийгиликтерди, көбүйлүктөрдү багынтырдым. Жана ошондой эле англис тили менен мен кантсем өмүр бою жана башка мамлекетке чыгууга аракеттенем деп кыялданам. Дүйнө коомчулугу тил үйрөнүү менен бирге жаңы техниканын жана технологиянын мыкты адистерин талап кылып жатат. Күн санап өнүгүп жаткан илим менен техниканын адамзат жашоосундагы орду, жашоонун өзүн камсыз кылууда. Ошондуктан техника багытындагы адистикте билим алууну каалаган ар бир мектеп окуучусу же мектеп бүтүрүүчүлөрү келечекте адистикти туура тандоолору негизги орунда турат. Спорт ар кандай дене тарбиялык өнүгүүлөр боюнча окуу машыгууну, мелдештерди уюштуруу жана өткөрүү системасы. Адамдын ден соолугун чыңдоо, мелдеште жогорку көрсөтүшкө жана жеңишке жетүү максатын көздөйт. Дене тарбиянын негизги бөлүгү. Спорттун ар кандай түрлөрү, оюндары, коомдору, комитеттери бар атайын дене тарбиялык өнүгүүлөр боюнча окуу машыгууну жана мелдештерди уюштуруу, өткөрүү системасы. Спорт мелдешүү, жеңүү, эң жогорку спорттук жетишкендиктер, рекордторго жетишүү максатын көздөйт жана ар бир кишинин ар тараптан өнүгүүсүн, ден соолукту чыңдоону камсыз кылат жана өзүнүн массалуулугу менен мүнөздөлөт. Спорттук мелдештерге жана машыгууларга катышуу ден соолукту чыңдоо, бош убакытты максаттуу пайдалануунун эң мыкты шарттарынын бири. Ошондой эле чечкиндүүлүк, туруктуулук, тартиптүүлүк, коллективди сүйүү, жеңишке умтула билүү жана башкалар. Биздин окуу жайдагы башталган факультеттер аралык спартакиада спорттун улуттук жана классикалык түрүнөн өткөрүлүп, ал 2 жумага созулмакчы. Ал эми бул оюндарда мыкты көрсөтүчтөргө жеткен командалар арасындагы мыкты оюнчулар университеттин курама командасын ар кандай деңгээлдеги спорттук мелдештерде окуу жайдын намысын коргошмокчу. Студенттердин спартакиадасы мына баштап алдык. Спартакиада кызык өтүп жатат. Спартакиаданын негизги максаты бул университетибиздин курама командаларын толуктоо. Жакын арада мына Бишкек шаарында республикалык спартак универсиада өтүлөт. Ошолорго биз студенттерди тандап алуу максатында өткөрүп жатабыз. Негизги максаты студенттердин биримдиги, ден соолугун чыңоо, жаман адаттан арылтуу болуп эсептелет. Бүгүн Ош технология университетинде факультеттер арасында спартакиада өтүп жатат. Бардык оюнчуларга ийгилик жана ушуну уюштуруп жаткан Ош технология университетинин жалпы мугалимдерине чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Акыркы учурларда жалпы адамзат коомчулугун дүрбөлөңгө салган диний экстремисттик багыттагы болуп жаткан окуялар биздин өлкөнүн жарандарында өз кучагын алып, өз кезегинде бөтөн эл, бөтөн жерде жүрүп, өздөрү да түшүнбөгөн ар кандай жаман иштерге аралашып калган учурлар аз эмес. Ошондуктан аң сезими айлана чөйрөдө болуп жаткан ар кандай
терс көрүнүштөрдү жана оң көрүнүштөрдү тез эле кабыл алууга жөндөмдүү болгон жаштарга дин жагынан туура маалымат берип, терс көрүнүштөргө аралашпоого чакыруу максатында атайын дин кызматкери жана адистердин катышуусунда биздин студенттер менен жолугушуу болуп өттү. Кененирээк кийинки материалда. Акыркы убактардагы дүйнө коомчулугун дүрбөлөңгө салып жаткан диний сабатсыздыктын натыйжасында жүз берген ар кандай терс көрүнүштөр биздин мамлекетте да кеңири кулаш жайып бараткандыгы өкүндүрөт. Динди туура эмес кабыл алып, анын негизинде биринчи кезекте өзүнүн жашоосуна, андан соң айланасындагыларга зыян тарттырып жаткан жарандарыбыздын көпчүлүгү жаштардын тобу болгондугу дагы биздин мамлекеттин келечеги үчүн жакшы эмес көрүнүш. Андыктан учурдагы муунду туура тарбиялап, аларды динди туура кабыл алуусуна түрткү берип туруу талапка ылайык болуп эсептелет. Бул максатта Ош технологиялык университетинде студенттер менен дин иштери боюнча агенттиктин кызматкерлери келип, бүгүнкү күндөгү биздин мамлекетибизде дин иштери боюнча кабыл алынган концепция тууралуу кеңири маалымат беришти. Бизде кабыл алынган концепциянын өзү негизги 3 багыты бар. Биринчи багыт диний уюмдардын ишин мамлекеттик жөнгө салуу, экинчиси диний билим берүү жана дин таануу чөйрөсүндө мамлекеттик жөнгө салуу, үчүнчүсү диний радикализмди жана экстремизмдин алдын алуу боюнча мамлекеттик саясатта 3 негизги багыты бар. Мунун биринчиси диний уюмдардын ишин мамлекеттик жөнгө салуу деген, ошол диний уюмдардын ишин бардыгын мыйзамдаштырып, мыйзам чегинде иш алып баруусун көзөмөл кылуу. Ал эми экинчи багыты боюнча бул диний билим берүү жана дин таануу чөйрөсүндөгү мамлекеттик жөнгө салуу. Диний билим берүү дегенде бул жерде эки мааниси бар. Биринчи мааниси ошол бизде азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда 100дөн ашык медресе, ислам институттар бар болсо, ошолордун сапатын жогорулатуу. Дүйнөдөгү эч кайсы дин терроризмди жана ырайымсыз кыйноолорду жактабайт. Тилекке каршы күнүмдүк турмуштун тилинде, илимий тилде диний терроризм деген сөз атайын термин катары колдонулуп, айрыкча бул сөздүн ислам динине таңууланып жатышы өкүндүрбөй койбойт. Этникалык, улутчулдук террордон динге таңууланган террордун айырмасы аны аткаруучу адамдагы агрессивдүүлүк, берилгендик жана өч алуу сезими. Ошондой эле диний сабатсыздыктан улам ушуларды жардырсаң, ушуну өлтүрсөң, түз эле бейишке барасың деген сөздөргө алданып калыша. Мындай ыкманы тарыхта кресттөөлөрдүн жүрүшүндө чиркөөлөр колдонгон болсо, тилекке каршы бүгүн сабатсыз мусулмандарга карата колдонулуп жатат. Анан биз баягы медреселер жабылса, же мечиттер жабылса туура эмес ойлобошубуз керек. Бул нерсени көбүнчө мына бизде Хизбут Тахрир ал-Ислами партиясы булар ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Ошого окшогон уюмдар элди сразу баягы терс жакка буруп кетип атат. Анткени булар айтат, биз эгер бизди колдобосоңор, мына силер сүйгөн, силер колдогон мамлекет, бийлик мына динге каршы чыгып атат, медреселер жабып атат, ошон үчүн биз халифат курушубуз керек деген идеяларны булар элдерге уже жайып баштап атат. Террор коркутуу аракети жана психологиялык согуштагы таасир этүү аракети. Терроризм коомдорго багыт берүүчүлөрдүн таасирдүү куралы. Психологиялык согуштун бир ыкмасы катары элдердин, коомдордун аң сезимин бурмалап, жүрөгүнүн ишин алып, андан соң каалаган багытка жетелөөнү максат кылат. Ошондой эле коркутуу, жек көрүү, өч алуу сезимдерин дүйнөгө жайуу менен катар көшөк артындагы көп акыйкаттардын үстүн жаап жашырып келген жана ал багытталган тараптын гана эмес, аны өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланып жаткан тарап үчүн да өтө кооптуу жана коркунучтуу болгон илдет. Илим, билимдин жетишкен ийгиликтери бул биздин мамлекеттин келечеги, өз элинин, жеринин тарыхын, эне тилин, салт санаасын жана ошондой эле каада салтын жетик билген жана аны жашаган заманына жараша түшүнө алган таалим тарбиялуу жана акылдуу эстүү жаштар гана өз алдына келечектеги максатын кое билет. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев биздин окуу жайдын студенттери менен жолугушууда билдирди. Кененирээк кийинки материалда. Билим алуу ийне менен кудук казгандай, белгилүү бир адистикке ээ болуп, өз жашоосун кыйналбагандай өткөрүүнү ар бир адам баласы тилек кылат. Ошондуктан ар бир мамлекет өз жарандары үчүн мүмкүн болушунча билим алууга шарт түзүп берүүгө аракет кылып келишет. Ал эми күн өткөн сайын өнүгүп бара жаткан илим менен техниканын адамзат жашоосундагы орду бир эле адамдан бир нече багытта билим алууну талап кылып жатат. Алардын катарында эң негизгиси тил үйрөнүү болуп эсептелет. Биздин окуу жайдын студенттери менен Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев жолугушуусунда учурдагы Жогорку Кеңеш тарабынан өлкөбүздөгү жогорку окуу жайларына жана андагы билим алып жаткан студенттерге көрүлүп жаткан камкордуктар жана түзүлүп жаткан шарттар тууралуу айтып берди. Жогорку Кеңеш менен Куромдун ортосунда атайын жумуш топ түзүлгөн иштөө боюнча. Ошол негизинде ошо мен ошол жумуш топтун жетекчиси болгом. Биз быйылкы жылы силердин университеттен $200,000 акча бөлдүрүп атабыз Куромдон. Ал буга чейин ишке бөлүнүп келген экен. Министерстводон кат берди, буюрса биз 2 айда чечип калса, дагы долбоорлор башталат.
Ошон үчүн ар бириңер бул жашоодо келечекте ар бириңер жакшы жашооңар келет. Бала чака болосуңар, балдарыңар жакшы окуткуңар келет, ата энеңерге кам көргүңөр келет, үй салгыңар келет, жакшы кийингиңер келет. Ал үчүн эмне болуш керек? Ал үчүн баш болуш керек, эмне болуш керек? Акыл болуш керек. Аны кандай кыласыңар? Азыркы убакта баягы эртеде тааныш билиш, чоң тууганым чоң болот, андай деген уже бүттү, уже кетип атат. Азыркы убакта баардык нерсе өзүнүн башынан болуп калды. Башынан акылынан болуп калды. Качан азыркы убакта мүмкүнчүлүгүңөр бар, баардык мүмкүнчүлүгүңөр бар. Бошсуңар, көбүңөр бойлосуңар, үйлөнөсүңөр, усагыңар, кийимиңер бар. Өзүңөр инвестиция кылып калсаңар кылдыңар. Эртең 3-4 жылдан бала чака болсоң, үй бүлө болсоң, эч качан буга мүмкүнчүлүк жок болот. Тил үйрөнүү багытындагы билим берүү биздин окуу жайда да бир нече жылдан бери ийгиликтүү иштерди жасап келе жатат. Бул максатта атайын корей тили, англис тили жана кытай тили борборлору иштеп жатат. Бул борборлордун кызматтарын бир гана биздин окуу жайдын студенттери эмес, Ош шаарындагы орто мектептин окуучулар, башка окуу жайлардын студенттери да тил үйрөнүүнү каалаган бардык каалоочулар пайдалана алышат. Бир топ жылдардан бери башка мамлекеттерге бул борборлор аркылуу кетип жаткан студенттердин саны арбыды. Алар өздөрүнүн адистиктери менен билимин улантуу менен бирге башка өлкөнүн жашоосунан тажрыйба топтоп келишет. Ийгилик жөн эле жарала бербейт. Ал үчүн талыкпаган эмгек керек. Силер үчүн бул эмгек, бул окуу. Жакшы окуш керек. Анан азыр жогоруда адвокат Мадыршев айткандай, азыр дүйнө кичирейип баратат. Азыр биз бул жерде каалайбызбы, каалабайбызбы, баары бир дүйнөлүк баягы немеге аралашабыз. Анан эртең ошондо мына өзүбүздүн айылыбыздан чыга албай калып отурбайлы. Ошондуктан тилди да үйрөнүш керек, башка нерсени да үйрөнүш керек. Муну азыр айтылып аткан мына борбор чынында Кыргызстандагы эң алдыңкы борбор тилди үйрөтүү боюнча. Себеби дегенде Бишкекте болгон конкурстарга барышып, 1-чи, 2-чи, 3-чү местаны толук алып келген убакыттар болгон. 3 местандын катар алып келген убакыттар болгон. Дүйнө жүзү боюнча Корея тилин үйрөнгөн студенттердин ичинде дүйнө жүзү боюнча биздин ошо борбордун балдары 10-11 орунда турушат азыр. Келечек билимдүү жаштардын колунда. Билимдүү жаштарды тарбиялоо менен бирге биз өзүбүздүн мыкты, өнүккөн өлкөбүздү кура алабыз. Андыктан ар бирибиз келечек муунду туура жолго багыттап, татыктуу билим менен бирге тарбия берүүгө аракет кылуубуз зарыл. Миграция латын тилинен которгондо көчүп жатам, же болбосо өтүп жатам деген маанини түшүндүрөт. Ар кандай себептер менен жеке адамдардын бир мамлекеттен башка мамлекеттерге, ошондой эле мамлекеттин аймагынын чектеринде жашоо ордун туруктуу же убактылуу алмаштыруу максатында орун которулуштуруулары. Адистердин айтымында кыргызстандыктардын арасында эмгек миграциясы боюнча эки негизги чындыкка туура келбеген сөздөр айтылууда. Биринчиси, миграция коомдогу оор абалды жакшыртат деген кеп. Буга ишенгендер миграция бардык көйгөйлөрдү чечет деп ойлошот. Экинчиси, мигрант чет өлкөдө керектүү акча каражат топтоп, кайра мекенине кайтат деген кеп. Көпчүлүк мигранттар чет өлкөдө ийгиликке жеткен соң ошол жакта калып жаткандыгы жана миграция, эмиграцияга өтүп жаткан тенденцияга бараткандыгы байкалууда. Чет өлкөгө чыгып жаткандардын басымдуу бөлүгү эмгекке жарамдуу жаштар болгондуктан, бүгүнкү жыйындын негизги максаты жаштардын утурумдук акча табууга эмес, билим алып өмүр бою жашоосуна акча таап жашоого чакыруу болууда. Ошондой эле бүгүнкү күндөгү миграциялык көрүнүштөрдүн таасиринде коомубузда болуп жаткан ар кандай терс көрүнүштөрдү болтурбоо жана алардын алдын алуу боюнча сунуш пикирлер талкууланды. Технологиялык университетинин студенттери менен жолугуп, ушул миграциядагы болуп жаткан көйгөйлөр жана акыркы ушул миграция тарабынан чет өлкөгө, чет мамлекеттерге жумушка орношууга кетип жаткан ушул жарандар боюнча, андан кийин ушул чет мамлекетке жумушка орноштуруп аткан жеке агенттиктер боюнча ушул студенттер аралык чоң бир жыйын өткөзүп, ушул бир аудиторияны толтуруп, ушул студенттер менен кошо чогуу ушул суроо жооп, диалог катары ушундай бир чоң иш-чара уюштуруп бердик. Ушул мен ойлойм, ушул Ош технологиялык университетинин студенттери менен кеңири баарлашып, ушул миграция жаатындагы көйгөйлүү маселелер боюнча бир топ маселелерге көңүл буруп чечкенге аракет кылдык. Бир нече жылдан бери биздин университетте Сежонг Хагдан Корея окуу борбору ачылып, студенттерге, шаардагы орто мектептин окуучуларына жана ошондой эле каалоочуларга Корей тилин,
маданиятын үйрөтүп келет. Ошол эле учурда эки тараптуу түзүлгөн келишимдердин негизинде Корея мамлекетинин айрым жогорку окуу жайларына биздин университеттин студенттери барып өз билимдерин уланта алышат. Бул мезгилге чейин дагы көптөгөн студенттер аталган мамлекеттин жогорку окуу жайларынан өздөрүнүн адистиктери боюнча билим алышып, бүгүнкү күндө окууларын ийгиликтүү аяктап, эмгек жолдорун ар кандай кесиптик чөйрөлөрдө эмгектенип жатышат. Биздин өлкө менен Корея мамлекетин экономикалык өнүгүүнүн алкагында негизги өнөктөш катары кабыл алуу мезгили келип жетти. Анткени билим берүүдө гана эки өлкөнүн ортосундагы миграциялык келишимдер, соода-саттык ишмердүүлүгүнүн жүрүшү учурда жакшы жолго коюлууда. Бул сыяктуу өнүгүү жолундагы өнөктөштүктө албетте эмгекке жарамдуу жаштар жана билим алып, эки өлкөнүн ортосундагы мамилени чыңдоону каалаган улан кыздарыбыздын өсүп келе жатышы биздин мамлекеттин келечеги үчүн жакшы ийгилик болуп саналат. Биздин ошо азыркы иштешип жаткан логистика жана supply chain боюнча программанын өнөктөштөрүбүз бар. Германиядан Kühne фонд, Гарриет Ватт деген университет Эдинбургдагы Улуу Британия. Ошолор менен биргелешип биз ошо биякта адистердин деңгээлин көтөрүп, окуу билимин сунуштап жатабыз. Мен корей тилине 2015-жылы мектепти бүтүп университетке тапшыргандан бери окуп жатам. Быйыл толук 3 жыл болду. 3 жыл бою корей тилин окуп, мен Корея маданиятын, жөн эле корей тилин эмес, Кореянын өзүн, элдерин жана башкаларын тааныша алдым. Жана ошо корей тилин окуу менен мен өзүм келечегиме дагы бир жолду ача алдым. Мен Кореянын Намсеол деген университетине быйыл тапшырып, архитектура жана инженерия деген факультетине тапшырып өттүм. Биз Намсеол университетине барып, ал жакта өзүбүздүн специбизди 4 жыл бою окуп, кийин келечекте Кыргызстанга келип, алган билимибизди Кыргызстанга өз салымыбызды кошкум келет. Жана дагы Кыргызстан менен Кореянын мамилеси дагы өнүгүшүнө чоң салымдарды кошкум келет. Мен 9-класстан бери Оштуда жайгашкан Сэжонг Корей институтунда корейский үйрөнгөнмүн. Жана ушул жердеги мугалимдердин жардамы менен Кореяга 4 жылга бакалаврга окууга өттүм. Сеул шаарында жайгашкан чет тилдер университетинде окуйм, медиа коммуникация факультетинде. Бул жердеги агайларга, кишине ошол мектептен бери окуткан, мени колдогон, окуутума жардам берген агайларга ыраазычылык билдирем жана Оштудагы ректорго баарына өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем, мени колдоп бергени үчүн. Сиздер менен Жаштык телестудиясы болду. Мен сиздер менен кийинки аптанын ушул мүнөттөрүндө кездешем. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.